Бизге мындай ашмалтай бийликтин кереги жок. Анын башында турган алаңгазар президент менен анын зөөкүр досунун кылган иштеринин бизге кымындай да кереги жок. Алдыбызда эки гана жол бар. Эки гана жол. Биринчиси, биз ушундай ашмалтай бийликке башыбызды ийип, тизебизди бүгүп, кул катары жашообузду өткөрө беребиз. Жашообуз мындан дагы жаман болот. Бир дагы маселе чечилбейт. Жана бардыгыбыз ит көрбөгөн турмушту көрүп, өлбө жаным өлбө деп жашайбыз. Бул биринчи жол. Экинчи жол. Бул бийликти кетиребиз. Тупа барабыз дагы шыпырып салып туруп, ордуна иш билги, билимдүү, көкүрөгүндө намысы бар, жүрөгүндө кыргыз деген жалыны бар жаш жигиттерден турган бийликти алып келип коебуз дагы, акыры кыргыз эли өнүгүү жолуна түшөт. Мен экинчи жолду тандаймын. Жана бардыгына экинчи жолду тандоого чакырам. Баса айтмакчы, Садырова, мен түндө жатып түш көрдүм. Түшүмдө өтө кызык иш көрдүм. Түшүмдө экөөбүз тиктешме ойноп отуруп турубуз. Бир маалда сиздин көзүңүздү май басып баштады. Мен Садырова, сиздин көзүңүздү май басып бартат десем, сиз ага көңүл бурган жоксуз. Мен не болор экен деп карап турсам, көзүңүздү кан айланып баштады. Кан толуп баштады көзүңүзгө. Бир маалда ал кан толуп, көзүңүздүн жылчыгынан агып, оозуңузга кирип баштады. Сиз ал канды жутуп баштадыңыз. Мен жулкулатып, Садырова, Садырова деп эсиңизге келтирейин десем, сиз эсиңизге келбей турган болупсуз. Зомби болуп калыпсыз. Бул эмне болчу? Бул деген сиздин күнүңүздүн бүткөнүнүн белгиси. Сиздин күнүңүз акыры ушинтип акырына чыгарынын белгиси. Менин түшүм эч качан мени алдаган эмес. Менин түшүм ар дайым туура чыгат. Сиз сыйыңыз менен бүгүн бизге бийликти өткөрүп бересиз. Же болбосо кыргыздар айтмакчы, жаман болот. Сөз ушун менен бүттү. Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook колдонуучулар. Барыңарга ысык көлдөн ысык салам. Мына шайлоо бүткөнүнө 10 күндөй убакыт болду. 10 күндөн бери эч кандай жыйынтык жок. Эки тарап бири-бирин күнөөлөгөн үстүндө. Мен бийлик менен оппозицияны айтып отурамын азыр. Бийлик тарап шайлоо таза өттү. Эч кандай орчундуу, мыйзам бузуулар болгон жок. Анча-мынча кеткен мүчүлүштүктөр ал шайлоонун жыйынтыгына эч кандай таасирин бербейт деп отурат. Оппозиция тарап болсо шайлоо таза өткөн жок. Подкуп болду, административный ресурс колдонулду. 2017 жылы эле срогу бүтүп калган сертификат жок аппараттар менен эсеп кушап жүрдү. Сервер 1 саатка жакын уктап калды. Ошол 1 сааттын ичинде 40 миңдеп, 50 миңдеп добуштарыбызды жоготуп атабыз деп доомат коюп атат. Эки тарапты тең туура түшүнсө болот. Бийлик тарап өзүнүн аброюн сактап калган үстүндө азыр. Анткени шайлоонун алдында катуу убадалар берилген. Шайлоо таза өтөт, кынтыгы жок өткөрөбүз, дүйнө жүзү таң кала турган шайлоо өткөрөбүз деп бийлик убада берген. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Оппозиция тарап айткан, коюп аткан дооматтарына ишенбей коеюн десең, алар доказательный база менен айтып отурушат. Чын эле. Баягы 1 саат эмне үчүн сервер уктады, жананча добуш кайда кетти, эмне үчүн 2017 жылы срок бүтүп калган аппараттар менен эсеп кушап жүрүш керек экен. Эмне үчүн БШКнын ичинде кыргыз элинин тагдыры чечилип аткан жерде чет элдик жарандар жүрөт. Алар эмне үчүн ал жерде жүрүш керек? Деп баягы биз өзүбүз мындай малдан айырмабыз бар да, биздин да ойлойбуз, биз дагы жыйынтык чыгарганды билебиз, карапайым элди макул деп ойлобогула. Биз деле эсеп кусап жүрүшкөндү билебиз, орто билимдүүбүз, арабызда 2ден диплому бар кишилер бар. Анан эми баягы тынч эле жашап калсак болмок.
мен деле ошо тынч жашоону каалап отурам азыр. Карапайым элдин көбү ушундай ойдо. Кимиси келбесе ошонусу келсинчи деги ар жака тынчса болот эле деп отургандар да көп. Мен өзүм жеке карапайым киши катары азыркы шайлоонун жыйынтыгына таптакыр эле ишенбеймин. Мен эле эмес, көпчүлүк эл ишенбей калды. Анткени былтыркы төңкөрүлүштүн күнөөкөрү, кылмышкер Догоев, Шайлда Бекова деген кишилер дагы эле кайта эле быйыл ушинтип чечим чыгарып атса, кантип ишенебизбиз? Жанагынча ким Үмүт деген жигитибиз каза болуп отурат. Жанагынча балдар көздөрүнөн айрылып майып болуп отурса, мамлекетибиз 20 жылда артка кетип атса, ошол эле былтыркы төңкөрүштүн күнөөкөрү Шайлда Бекова, Догоевдер чечим чыгарып отурса ошол жерде кантип ишенебизбиз? Анс эле бийлик 30 жылдан бери өзүн дискредитация кылып таштаган. Карапайым эл менен бийликтин ортосунда абдан чоң ажырым бар. Ишенбестик бар. Жалкоотой кылып таштады бизди бийлик 30 жылдан бери. Азыркы шайлоонун жыйынтыгы негизи эле жокко чыгыш керек. Элдин арасында ушундай бүдөмөк ойду жокко чыгыш керек да. Антпесе ишенбестик абдан чоң нараазычылыктарга алып келет. Мен деле карапайым киши катары 5 жыл бою бир ойлонуп, мисалы, ушу шайлоого таза өттүбү, ушу туура келдиби, ушу азыркы келген депутаттар деп бүдөмөк ой менен 5 жыл убактымды кетиргенге мен анчалык убактым деле жок, каалоом деле жок. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, элди тынчытам десеңиз, элге тынч жашоо алып келем десеңиз, деле ушу шайлоонун жыйынтыгын жокко эле чыгарып таштаңыз. 1 секунд да ойлонбоңуз. Анткени элдин арасында нааразычылык абдан катуу күчөп бартат күндөн күнгө. Биз 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясы илгери эле 2010 жылы эле убактылуу өкмөттөн Атамбаевдерден талапты койгонбуз. Иллюстрация мыйзамын кабыл алып бергиле деп. Кабыл алып бербей койгон. Анткени иллюстрация мыйзамын кабыл алса, Атамбаев баш болуп, калгандары төш болуп чыгса, бийликтен кетишмек баары. Ким эле андай кадамга барсын? Былтыр чоң казак чыкканда, идеябыз окшош болуп калып, иллюстрация мыйзамын талап кылып чыгып атканда, Мамыткановдор, Сыймыктар, биз ошолорду колдоп чыкканбыз. 5 октябрда төңкөрүш болду. Бийлик алмашты. Кудайдын каалоосу менен сиз такка отурдуңуз. Ошо сизди такка отургандардын арасында тобокелчиликке барып, башты канжыгага байлагандардын арасында мен да бармын. Иллюстрация мыйзамын азыркы бийлик деле кабыл алган жокко. Л деген тамгасы да жокко иллюстрация мыйзамынын. Бардык балейинин баары мына ушу иллюстрация мыйзамын кабыл албагандан болуп келатат. Садыр Нуркожоевич, сиз азыр ойлонбой туруп иллюстрация мыйзамын кабыл алышыңыз керек. Бул карапайым элдин талабы. Иллюстрация мыйзамы кабыл алынмайынча, баягы эле илгертен бери 30 жылдан бери бизди талап тоноп келаткан ууру бөрүлөрдүн баары айланып тегерелип үй бүлөлөрү менен кайта эле бийликке келе берет. Бул хаос, бул бардак, бул беспредел эч качан токтобойт. Иллюстрация мыйзамы кабыл алынмайынча. Былтыр эле иллюстрация мыйзамын кабыл алып койсоңуз, быйыл мына момундай бардак болмок эмес. Ошондуктан карапайым элим, мен баарыңарды чакырамын, акыл эске келгиле. Саясатчылардын артынан ушунча аябай эле жөн эле фанат болуп, до конца болуп ээрчибегиле. Саясатчылардын өзүнүн кууш көз карашы бар. Арам ойлору бар. Эптеп бийликке жетсек, элдин эсебинен байсак, балдарыбыз Америкада, Европада, Гарвардда окуса, кабат-кабат үй салсак, чет элден үй алсак, эл билмеген машинаны минсек, чартаңбай тээп жашасак деп
көздөрүн кызартып ошо бийликке кетип баратат. Саясатчылар, сасыган саясатчылар элди эки-экиден кагыштырып кан төккөндөн кайра тартпайт. Саясатчылардынчы кылы да кыйшайбайт. Самолетко отуруп качып кетет. Бирдемке болчу болсо. Кача албай калган түрмөгө кире качып, уурдап жегендеринен бир аз кусумуш болуп, түкүрмүш болуп, кутулуп чыгып кетет. Кылдары да кыйшайбай жакшынакай жашабай берет алар. Азабын мына биз гана тартабыз, карапайым эл. Мына ушуну туура түшүнүп коелу, карапайым элим. Бири-бирибизге аяр мамиле жасайлы. Бири-бирибизди сыйлайлы, түндүкпү, түштүкпү, чыгышпы, батышпы, биз бир эле уучу элбиз. Бири-бирибизди сыйлап, аяр мамиле жасайлы бири-бирибизге. Саясатчылар кара жерге кирсин. Бул саясатчылардын менин булардын тегинде шегим бар. Биздин ата-бабаларыбыз кыргыз дегенде, кыргыз элинин кызыкчылыгы дегенде өзүнүн жанын садага чапкан эл болгон. Биз эле сасык болуп чыга келдик мына. 70 жыл орустардын карамагында жашап, аз жерден алкаш болуп, таптакыр атыбыз бар, затыбыз жок болуп кете жаздадык. Кудай жалгап, сайыс ылдырап кетип, жакшынакай өзүбүздүн жолубузду табалы деп аракеттин үстүндөбүз азыр. Ошон үчүн карапайым элим, арыдан бери болуп, үй бүлөнү ойлогула биринчи кезекте. Жакындарыңардын ойлогула эртеңкисин. Өтө эле катуу кетип, бирөөнүн артынан фанатик болуп ээчибегиле. Талаада каласыңар. Садыр Нуркожоевич бир секунд да ойлонбой туруп, азыр шайлоонун ушунчалык чоң күмөндөрү жараткан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бериңиз. Бизге тынч жашоо алып келип бериңиз. Шайлоонун жыйынтыгына кийлигишпей бийлик. Кимиси келсе ошонусу келсин. Азыркыдай болуп, кайта эле көпөчтөр келип албасын. Мына ошондой кыргыз эли өзү тандай турган бир тандап ала турганга бир мүмкүнчүлүк бериңиз. Сизден өтө чоң сураныч. Бизге тынч эле жашоо керек, карапайым эл өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып келатабыз. Бийлик менен ишибиз жок. Бийлик өзүнчө, карапайым эл өзүнчө, эки ажырым, мына ортобузда аябай чоң ажырым бар, ишенбестик бар. Мына ушунун баары жокко чыгыш үчүн абдан көп убакыт керек. Элдин ишенимин кайта алыш үчүн дагы абдан көп убакыт керек. Баягы кыргызда айтып коет го, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деп. Мына ошол биз кыргыз эли. Айранды үйлөп ичкенди кой. Баклашкага куюп алып, тоңдуруп туруп, катыратып жей турган акыбалга жеткирип койгон бизди бийлик, карапайым элди. Ошол элдин ишенимин кайта кайтарып алганга аракет кылыңыз. Абсолюттук бийлик азыр колуңузда турат. Сизге парламенттин деле кереги жок. Кимиси келсе келе берсин парламентке. Бизде бир жаман өнөкөт бар да ушу. Кайсы бийлик келбесин өзүнүн партияларын кулагынан сүйрөп эле ошо парламенттик жетелеп турат. Бул Акаев замандан бери келаткан жаман адат да бул. Акаев Алга Кыргызстанды сүйрөп, Бакиев, Акжол, Атамбаев, СТПК, кимиси келбесин өзүнүн партиясын сүйрөп, элге жаман көрүнүп алгандын бир себеби мына ушундан. Ошондуктан токтоосуз шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бериңиз. Карапайым элдин арасында нааразычылык жөнүндө чагылгандай тарап атат азыр. Азыркы БШКнын кетирген катасын сиздин оппоненттериңиз 200% колдонот. Ошон үчүн ошонун баарын жокко чыгарыштын бир эле жолу бар. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек. Бүттү. Эртеңден баштап элдин баары тынчыйт. Шайлоону жайына койгула, кимиси келсе ошонусу келсин. Эгер ошондой эле импичменттен коркуп атсаңыз, ошол импичменттин жанагындай
жокко чыгарып таштоо бир жолдор бар да. Биринчи жакшы иштеш керек, экинчи эгерде ошончолук эле парламентке сизди жөн эле жаман көргөндөр барып алып көпчүлүк болуп кетсе, ошолордун арасынан татыктууларын suurуп чыгып, канча процент импичмент жарыя албай тургандай кылып, ошолорду өзүңүзгө тартып алсаңыз деле болот. Импичмент коркунучун жокко чыгарып койсоңуз болот ошол жерден эле. Ким барбасын парламентке. Келиңиз, сиз акылдуу болуп бериңиз. Сизден көп нерсени үмүттөнүп, азыр 40 жыл күтүп отурабыз. Сиздин аракетиңиз бар, жок деп айтпайм, бар. Бирок ошол аракетиңиздин баарын тегерек четиңизде жүргөн кошоматчылар жокко чыгарып атышат азыр. Шайлоо жыйынтыгы жокко чыгыш керек. Баарыңарды көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки жолукканга чейин баарыңар сак саламатта туруңуздар.